Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова Баткен областына болгон иш сапарынын алкагында Баткен окуяларында жабыр тарткан үй бүлөлөрдөн кабар алып жардам көрсөттү. Иш сапарынын алкагында Баткен облустук сотунун имаратында Жогорку соттун төрайымынын катышуусунда Баткен облусунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Ага Баткен чек арасындагы окуялардан жабыр тартышкан Аксай айылынын тургундары, облустук райондук жетекчиликтин өкүлдөрү, жапа чеккен айылдардын айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин төрагалары жана депутаттар, комиссия мүчөлөрү катышты. Бел болгондой жалпы сот тутуму Баткен окуяларында орун алган окуяларда жабыр тарткан мекендештерге жардам иретинде каражат чогултушкан. Атайын ачылган эсепке Кыргыз Республикасынын судьялары, соттордогу аппарат кызматкерлери, сот департаменти, сот адилеттигинин жогорку мектеби, аткаруу кызматы, сот приставтар кызматы, Адилет сот мекемесинин кызматкерлери которушкан. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакированын тапшырмасы менен Баткен окуясында жабыркаган жарандарга даректүү жардам көрсөтүү үчүн Баткен облусунун сот органдары, сот тутумунун жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүлгөн. Нургүл Бакирова Баткен окуяларында жабыр тарткан үй бүлөлөргө жардам катары жалпы сот тутуму 1,367,500 сом чогулткандыгын айтты. Төрайым сот тутуму тарабынан жыйналган каражатты 117 үй бүлөгө 10,000 сомдон, ал эми максат 20-21 чек ара постуна 195,000 сомду бөлүштүрүп берүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырды. Буюрса бүгүн ушул комиссия 11 адамдан түзүлгөн комиссия, булардан мен айтканмын, буларга ошол айыл өкмөттөрүнүн башчылары болобу, айылдык кеңештин төрагалары болобу, ошол айылдын активисттери болобу, ошолордун баарын бош кыла, ошолор менен биргеликте кеңешип кескен бармак уурбайт деп жакшынакай кылып баарына тегиз, баарына бирдей кылып бөлүп бердилер деген тапшырмамды бердим эле. Комиссия өзү ошондой чечимди чыгарып, сунуш пикирлерди эске алуу менен булар ошондой кылып азыр конверттерге жакшынакай кылып бөлүп коюшту. Атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен Баткен облусунун Лейлек районунда жабыр тарткан 106 үй бүлөгө, Кулуңда айыл өкмөтүнүн Сада айылындагы 9 үй бүлөгө, Интернационал айылындагы 3 үй бүлө, Максат айылындагы 89 үй бүлөгө, ошондой эле Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн Борбордук айылындагы 3 үй бүлөгө, Арка айылынын 2 үй бүлөгө берилди. Ошондой эле Баткен районундагы Аксай айыл өкмөтүнүн 11 үй бүлөгө берилди. Мындан тышкары Нургүл Бакирова чек ара жаңжалында жабыр тарткан аскерлерге дагы өзгөчө көңүл буруу керек экендигин айтып, Максат айылындагы Максат чек ара постуна каражатты тапшырды. Жогорку соттун төрайымы Баткен окуяларында каза болгон жарандарга терең кайгыруу менен көңүл айтып, каргышалуу окуяда жаракат алгандардын тез сакайышын жана өлкөгө тынчтык жана биримдик болушун каалады. Бул нерселердин баардыгын биз баарыбыз биргеликте, ынтымакта бул кыйынчылыктардын баардыгынан өтүшүбүз керек, муну жеңишибиз керек. Мен ойлойм, ошол көп түкүрсө көл болот дейт. Бүтүндөй эле ушул кыргыз эли баардыгы республика боюнча биз баардыгыбыз ушу биригип, сиздердин көйгөйүңүздөрдү, сиздердин ушул кем карчыңыздарга болгон жардамыбызды берип, силерди ушул моралдык жактан дагы, болгон жардамыбыз материалдык жактан дагы колдоого бүтүндөй күчүбүздү жумшайбыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Нургүл Бакировага жана жалпы сот тутумуна Баткен облусунун чек арасында орун алган окуялардан жабыр тарткан жарандарга жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыктарын билдиришип, акча каражаты ар бир үй бүлөгө даректүү берилерин кошумчалашты. Сот системасы дагы мына келип өздөрүнүн каражаттарын чечип, мени эң кубандырганы ушул бизди дагы ушу комиссияга кошуп, биргеликте кимдерге таркатабыз, 2 күн алдын келип чогулушуп сүйлөшүп кеттик эле. Бул кишилерге дагы чоң рахмат айтабыз. Даректүү жеткизгенге өкмөт башчы катары кепилдик берем. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага рахмат, ушунчалык мына чогултуп бизди неме кылып чогултканга 2 күн болду келип кеткенибизге, биз дагы ушу дарегеге жеткирүүгө кепилдик берем. Апар таркатып 83 үй бүлөгө эметибизге берем. Сот тутуму жабыр тарткан жарандарга кол сунуп, жардам көрсөтүп жаткандыгын жергиликтүү тургундар дагы белгилешти. Бишкектен келип, ушерге келип, ар бирибизден өзүбүздөн сурап, көңүл мандалып турат. Ыраазы болуп турабыз келип сураганагачы. Соттун төрайымы дагы ушу биз именно ушу биз үчүн келип, бизден өзү көзү менен көрөйүн деп келген экен. Сүйлөшүп салып келгенде ыраазыбыз да.